Аллаху ва Таала түнү инсандарга дагы бир нерсени даярдап коюптур. Ал эмне экен? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай дейт. ثلاثة يحبهم الله تعالى ويضحك إليهم ويستبشر بهم. Үч тайпа инсан бар, аларды Алла жакшы көрүшүн айтат. Ал аларга күлөт экен. Элестетиңиздер, Алла Аль-Малик, падыша, Ар-Раб, Аль-Жаббар сизге күлүшүнү. Алар эмне кылышты экен? Аль-Азиздин күлкүсүнө ээ болуш үчүн. Ал айтат, үч тайпа инсан бар. Аларга Алла күлөт экен жана алардан ыраазы. Ал эстетип кетти. Үчөөнүн бири ушундай. ومن له امرأة حسناء وفراش لين حسن فيقوم ويصلي لله بالليل فيقول يعني الرب يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. Ал айтып кетти. Үчөөнүн бир инсан бар. Анда сулуу аялы бар жана жумшак сонун төшөгү бар. Бирок ал түндө туруп, аялын таштап, шахваттарын калтырып, Алланы зикир кылыш үчүн туруп кетет. Алла өзүнүн периштелерин айтат: "Карагылачы кулумду, ал төшөгүн калтырып, шахваттарын калтырып, мени эстеди. Ал кааласа уктамак. Кудуреттүү Алла андай инсандарга күлөт." Сиздер таң калсаңыздар керек. Ал кандай болот экен? Алла күлгөн инсан. Имам Ахмадтан калтырылган муснатта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам суроолорго жооп берип жатып ушундай дейт. ولو ضحك ربك لعبد في الدنيا فلا حساب عليه. Ал айтат, Роббиңер андай инсанга күлгөн болсо, Роббиңер андай инсанга бул жашоодо күлгөн болсо, ал сурак күнү эч кандай суракка тартылбайт жана бейишке кирет. Сурак күнү сиздер уккан коркунучтуу абал андай инсандарга эч бир тийбейт. Себеби алар эч нерсеге жооп бербейт. Ошол күндүн коркунучу аларды эч бир кейитпейт. Алла күлгөн инсан ушундай болот. Алла күлгөн үч инсандын бири ал түндө туруп, кудуреттүү зат Алланы эстейт. Ал өзүнүн жылуу жерин, жумшак төшөгүн, сулуу аялын бир аз убакытка калтырат. Улук кудуреттүү зат Алланы макташ үчүн.